мына ушул. Мен мына ушу кызга окшогон канча окумуштуум бар азыр тегерегимде. Саясатты түшүнөт. Политик дейт да мисалга. Ким политик? Азыркы депутаттар политик. Жок, политик эмес. Политик деген куткаруучу болуш керек. Жол таап берүүчүнү ошону политик деп түшүнүш керек. Сактап калуучуну bir tünelden arjagı bir жарык көргөнчүнү, көсөмдү, алам менен адамзаттын ортосундагы адамды, мына ошо саясатчы. Ошондуктан жаңы доордун саясатчылары да башка. Эми сиз муну ушул түшүнүңүз, ушу психология, анатомия, рак оорусунун пайда болушун дүйнөгө даңазалай аласызбы? Кандай оюңуз бар? Ооба, мен даңазалай алам деп ойлойм. Даңазалай алам. Анткени бул мен билип алдым, оору эмнеден пайда болушун, рак кантип пайда болуп, кантип айыгышын, энергияны адам кантип кабыл алып, кантип өзүнө сиңирип алышын билгенден кийин адамда оору жоюлуп атканын көргөн үчүн мен аны даңазалап айтып чыга алам. Анткени бул чындап эле. Ошондо кыргыз даңазаланабы? Кыргыз даңазалай алат. Кыргызчылык даңазаланабы? Кыргызчылык даңазалай алат. Кыргыз ааламдан келгени даңазаланабы? Ооба. Кыргыз куткаруучу экенин же Европа куткарабы? Кана сиз кандай көз караштасыз? Айтыңызчы, Европаны азыр мындай. Сиз Германияга баргансыз, Индияга баргансыз. Мен билгендери ушул өзүңүздүн кесип, иш боюнча. Кандайсыз ушул? Мен эле жөн ошо кыргыз кыйын деп атпагандырмын. Интеллигент катары, мындай ааламдык түшүнүккө, энергияга калыптанган адам катары сиз Европа башкарабы же кыргыз башкарабы? Кыргыз эмнеси менен өзгөчөлөнүп башкарат? Айтыңызчы, ушу бир мындай интеллигент катары, эне катары. Айткым келет, чынында кыргыз башкара алат деп. Кыргызга башчылыктын айткандай жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан ааламдан илим түштү деп берилди деп. Кыргыз эли чынында эле касиеттүү. Кыргыз элине ааламдык энергиялар кийип атат. Кыргызстанды информационно-энергетический центр деп айтылган экен. Ар бир кыргызда энергия кийип, кыргыз бир улукка калыптанып, бул ааламдык илим өзү кыргыз тилинде берилип аткандан кийин кыргыз эли буну алып кете алат, дүйнөнү башкара алат дегенине мен ишенем. Кыргыз куткара алат. Мисалы үчүн Европа, батыш эли аны мындай башкара албайт. Анткени батыш эли өзү билбейт, рак оорусу эмнеден чыгып келди, энергия эмне экенин билбейт. Алар мисалы үчүн айтканда прогноз кылат ученыйлар, окумуштуулары, бирок бул азыркы убакытка чейин так аныктап чыккан жок бул эмнеден келип чыгып атканын. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн Кыргызстанга, кыргыз элине инопланетяндар жөнүндө маалымат берилген. Башчылыктын ар дайым сабагында айтып келет. Инопланетян деңгээлге өткүлө, инопланетянга айлангыла деп. Ошол ар бир адам инопланетянга айланыш керек деп. Батыш эли эми эле инопланетяндар жөнүндө изилденип, иликтеп келип атат. Кечээ эле ошол новостиде уктук. Ошол Пентагондо неопознанный летающий объекты зафиксировать этиптир. Ошо 2014, 15, 17 жылы болгон кадрларындачы военнослужащие США. Ошол да айтылып атат. Бул ошол жанагы кораблдин жарылып кетиши, танкердин жарылып кетиши, ошол Саудовская Аравияда нефтеперерабатывающий заводдун жарылып кетиши, бунун бардыгыны Иранды мисалы үчүн күнөөлөп, Йеменди күнөөлөп атат, бирок мунун кийин айтып чыгышты. Бул ошол кадрларда фиксация болгондо бул ракетага деле окшобойт экен, аркасынан түтүн деле чыкпайт экен. Бул жөн эле мындай сверкающий яркий шарик экен. Бул неопознанный летающий объект экен. Көрсө бунун баарын инопланетяндар жасап жаткан турбайбы деп. Кечээки жаңылыктардабы? Кечээки жаңылыктарда биз көрдүк. Ошол сыяктуу эле инопланетяндар жөнүндө Кыргызга көп информация берилген. Бул башчылыктын айткандай бул табиятты, табиятта болуп аткан кырсыктарды,
баарын инопланетяндар жасап атат, кыргыз элине бириктириш үчүн, кыргыз элинин улуулугун тааныш үчүн гана болуп атат, бир адамга биригүү үчүн болуп атат дегени бул чындык. Азыр эми Америкада, башка өлкөлөрдө ошол инопланетяндар жөнүндө изилденип, бул чындык экен, бул табиатты да, аба ырайын дагы инопланетяндар жасап атканына алар уже күбө болуп, подлинный факттарды көрсөтүп атат. Биз новостиден көрүп атабыз. Ошон үчүн мен кыргыз эли чынында эле дүйнөнү башкарып, бул ошо кыргыз аламдык илимди дүйнөгө жеткирип, дүйнө жүзүнө адамзатты куткарып каларына мен ишенем да. Ошонун ичинде сен да барсың да? Ооба, мен да бармын деп ойлойм. Анткени Сенин да кызматым бар деп, анткени бул чоң суроону чынында кыргыз жеткирип чыгыш керек экен, мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек экен. Азыркы эски саясатчылар не только бизде, Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө саясатчылар эскиче жашаган үчүн адамды, алардын саясатынан эл эмоция болуп протест кылып атат, революция кылып атат, канча деген көтөрүлүштөр болуп атат Гонконгдо, Россияда. Бул деген адамды эмоцияга батырган үчүн, адам эмоцияга батканда эле энергия жайгашпай, кайра эле оору келип чыгып атпайбы? Бул деген ошо дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүш керек деп ойлойм да. Анан бул ошондо мен айткам го, кыргыздан аял көп, кыз көп төрөлөт деди. Анан бул ааламдык